Саламатсыздарбы урматтуу тарых баяндын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге кайра куруу жылдары СССР деген ири державанын чарчап алсырай баштаган учуру тууралуу жана анын кыргыз жерлерине жана кыргызстандыктарга таасири тууралуу кенен айтып беребиз. 1980 жылдардын ортосунда СССР дүйнөдөгү ири державалардын бири болгонуна карабастан ичи тышын көйгөйлөр курчап олуттуу кризиске баткан. Бул учурда өлкөнү башкарган администрациялык буйрукчул система эскиргенин, заман талабына жооп бере албай калганын ачык көрүнгөн. Элдин жашоо шарты күндөн күнгө оорлоп, экономика солгундап, социализмдин ураандары реалдуулуктан алыстап калган. Пропаганда мурункудай таасирдүү болбой, эл арасында социализмге болгон ишеним азайып кеткен. Теңдүүлүк деген ураандардын артында узун кезектер, товар таңсыктыгы, начар шарттар жашынган. Толгон токой көйгөйлөрдүн үстүнө башчы алмашса баш оору кетет деп үмүт кылышканы менен СССРде абал оңголуунун ордуна улам оордоп жатты. 1982 жылы Брежнев дүйнө салып бийликке Юрий Андропов келгенде эл өзгөрүү күттү. Ал бир катар реформаларды баштап, мамлекеттик тартипти чыңдоого аракет кылган. Бирок анын бийлиги кыска мөөнөттүү болуп, 1984 жылы ал дүйнө салды. Анын ордуна Константин Черненко отурду. Бирок жалаң сөз менен иш бүтпөйт дегендей, ал олуттуу кадамдарга барбай, бийлик мурунку абалында эле кала берди. Ушундай туруксуздук жана чечкинсиздик абалды ого бетер оорлотту. Элдин токойго жаңы башчы келсе жол оңолот деген үмүтү кыйрап, өзгөрүүгө болгон ишеним кыйда солгундады. Бир жерде тура берүүгө болбой калганын аңдаган жетекчилердин арасында өзгөрүүгө муктаждыкты сезгендер чыгат. Ушундай шартта 1985 жылы Михаил Горбачев бийликке келет. Ал өлкөнүн абалына көз салып, мурдакыдай жашоону уланта албайбыз деп, жаңы саясатты баштоону чечет. Горбачев КПССтин 27 съездинде өлкөнү алдыдагы жылдарга өзгөртүүгө багытталган планды сунуштайт. 1986-1990 жылдарга жана 2000 жылга чейинки экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн негизги багыттары бекитилет. Ошондой эле тездетүү деген ураан алдында социалдык экономикалык турмушту жандантууга басым жасалат. Бул жаңычылдык Советтер Союзун жаңы багытка буруунун биринчи кадамы болгон. 1987 жылдын январында КПСС Борбордук комитетинин жыйынында Михаил Горбачев дагы бир жаңы кадамга барат. Маалымдуулук же айкындуулук саясатын жарыялайт. Бул саясаттын негизинде жалпыга маалымдоо каражаттарына эркиндик берилип, эми алар коомдогу көйгөйлөрдү, кемчиликтерди ачык айтып, элге чагылдырууга мүмкүнчүлүк алышат. Горбачев баштаган реформалар тездетүү, кайра куруу жана айкындуулук сыяктуу чоң ураандар менен тааныла баштайт. Бул демилгелер менен Советтер Союзу өзгөрүүнүн, жаңылануунун жолуна багытталып, эл арасында эскини жойсок, жаңысын курабыз деген үмүт ойгонуп, коом жаңыча жашоого үмүт арта баштайт. Башкаруу реформасынын алкагында чоң кадрдык өзгөртүүлөр жүргүзүлөт. Брежневдин саясатына бекем ишенген жана анын жолун улантууга аракет кылган бир катар жетекчилер кызматтарынан бошотулат. Алардын ордуна өлкөнү кризистен чыгарып, жаңы идеялар менен жаңылоо жолун издеген адамдар келет. 1985 жылы Кыргызстанды 25 жыл бою башкарган Турдакын Усубалиев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Абсамат Масалиев шайланат. Ошондой эле райондордун жана обкомдордун жетекчилери дагы алмашат. Бул өзгөрүүлөр менен коомдук турмушта иштин жаңы стили жана көз караштары пайда болот. 1988 жылы КПССтин 19 партиялык конференциясында Михаил Горбачев өлкөнүн саясий системасын өзгөртүү жана демократиялык социализмди орнотуу боюнча жаңы кадамдарды баштаган. Конференцияда шайлоо системасын реформалоо чечими кабыл алынып, бул демократияны ишке ашырууда маанилүү кадам болду. Натыйжада коомдук уюмдар шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алышты. 1988-89 жылдары СССРде, анын ичинде Кыргызстанда жаңы саясий кырдаал пайда болду.
айкындуулук жана кайра куруунун таасири менен демократиялык кыймылдар күч алды. Улуттук өзгөчөлүктөрдү көтөрүп, коомдук маселелерди талкуулаган жарандык коом уюмдары түзүлө баштады. Бул убакта жергиликтүү бийлик жана калк арасында активдешкен коомдук уюмдар күчтөнүп, саясий дискуссиялар кызуу жүрө баштады. Кыргызстанда жаштардын саясий клубдары пайда болду. Алардын арасында Демос клубу, Замандаш саясий клубу жана башка дискуссиялык топтор иштеп, коомдук турмуштагы актуалдуу маселелерди талкуулап, өз ой пикирин эркин айткандардын саны арбый баштады. 1990-жылы Кыргызстанда жогорку жана жергиликтүү советтерге шайлоолор өтүп, бул өлкөнүн тарыхында алгачкы альтернативдүү шайлоо болуп калды. Көпчүлүк округдарда депутаттыкка 2ден ашык талапкерлер катталып, шайлоолор 2 турда өткөрүлдү. Бирок бир катар аймактарда шайлоолор мурдагыдай эле альтернативсиз өткөн. Демократиялык шайлоолордон кийин Кыргыз ССРнин жогорку советине 350 депутат, жергиликтүү советтерге 13 миңден ашык депутат шайланды. 1990-жылдын апрелинде Кыргыз ССРнин жогорку советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев жогорку советтин төрагасы болуп шайланып, мамлекет башчынын укуктарын алган. Ошондой эле СССР эл депутаттарынын съезди Конституциядан КПССтин жетекчи ролу жөнүндө беренени алып салып, бир партиянын үстөмдүгүн жоюу чечимин кабыл алган. Бул кадам саясий ачыктыкка жана көп партиялуу системаны өнүктүрүүгө жол ачып, Кыргызстанда демократиялык коомдун негиздерин салган. Кайра куруу жылдарында Совет элинин, анын ичинде кыргызстандыктардын күнүмдүк жашоосу кыйла өзгөрдү. Аракештик же башкача айтканда алкоголизм, социализм орунда күч алып, коомдо кеңири жайылды. 1983-жылы ар бир совет адамы жылына 60 бөтөлкө арак ичкен. Ал эми СССРде 40 миллион аракеч болгон. Мындай көрүнүштөр калк арасында жайылып, үй бүлөлүк майрамдарда, тойлордо спирт ичимдиктерин ичүү адатка айланып кеткен. Ошондой эле кайра куруу мезгилинде кылмыштуулук күч алды. Мамлекеттик жана жеке мүлктөрдү уурдоо, кыз-келиндерди кордоо, зордуктоо сыяктуу кылмыштар көбөйдү. Кыргызстанда экономикалык кылмыштар, мамлекеттик мүлктү уурдоо дагы жыш кездешти. Айыл жерлеринде жеке мүлктү уурдоо көбөйдү. Ошол мезгилде экономикалык кризис күчөп, дефицит жаралып, дүкөндөрдө тамак аш жана гигиеналык товарлар жетишпей калды. Калк азык-түлүк алуусу үчүн кезекке туруп, атайын карточка менен керектүү буюмдарды алып турушту. Кайра куруу мезгили 1985-1990 жылдар арасындагы Кыргыз элинин социалдык, саясий жана экономикалык турмушун түп тамырынан өзгөрткөн, улуттук аң сезимди ойготкон, демократия менен эркиндиктин негизин түптөгөн өзгөчө мезгил болду. Ушуну менен кайра куруу тууралуу биздин чыгарылышыбыз аягына жетти. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.